Биздин максатыбыз силер өзгөчө президенттик шайлоодон кийин былтыркы июльдан баштап камалган Балыкчыда, Бишкекте, Петровкада жана башка жерлердеги ошол саясий туткундарды боштондукка чыгарууну талап кылабыз биз. Бул жердеги отурган 9 адам. Бир, экинчи биздин талабыбыз президентке бүгүн эртең кайрылып жазабыз. Могу саясий репрессияны, могу террорду токтоткун жана бириккен оппозициянын башчылары менен ийри отуруп түшүлөшүп Кыргызстандагы эң бир көйгөй элди азапка салып аткан саясий, экономикалык, социалдык жана руханий маселелерди ошондой чечүүгө, мындай сүйлөшүүгө баргын деп биз талап кылабыз. Мен агамдын атынан, биздин үй бүлөбүздүн атынан мынакей бүгүн байкап атасыздар. Жалпы Кыргыз элинин үстүндө асман жапжарык болуп турганы менен Кыргыз элинин башында кара туман каптады. Каптап турат. Ал кара туман Исаковдордун үй бүлөсүндө эмес. Ал кара туман Жекшенкуловдордун үй бүлөсүндө эмес. Ал кара туман Бүлекбаевдордун үй бүлөсүндө эмес. Жана башка Балыкчыда камалгандардын үй бүлөсүндө эмес. Ал жалпы Кыргыз элинин башында турган кара туман. Ошондуктан бүгүнкү күнү Курманжан Дакканын кыздарымын дегендер. Бүгүнкү күнү мен Манастын, мен Чубактын, мен Чоролордун укпактарымын, Бакай атанын балдарымын дегендер ойгонушубуз керек. Болду. Биз бүгүнкү күнү эч качан токтобойбуз. Кыргызда бир сөз бар. Жыландын башын өздөрү телип алды. Эми биздин алайлыктарда артка кетүүгө жол жок. Тилекке каршы эгерде бийлик өз эли менен закондуу жол менен сүйлөшпөсө, законду сыйлабаса, аягында эл дагы бул бийлик менен закондуу жолу менен сүйлөшсө болбойт экен деп башка жолдорго өтөт го. Бийлик минтип отуруп аягында Кыргызстанды бир мына убагында Тажикстанда болгон бир граждандык согушка чейин алып барат минтип отурса, бийлик мынчалык зөөкүр, мынчалык элин сыйлабас болбош керек. Сот бүтүн акталады. Жок, эми өзү ар жакта заказ болгон да. Заказ болду. А так они не обязательно здоровы.